өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин Кыргыз Республикасына кошуна Өзбекстан мамлекетинен келип ишкерлер стройкада келип иштеп кетет да, мыйзамсыз иштеп кетишет. Ошолор бардыгы эсепке алынабы, кандай болот? Ушуга кандай карайсыз? Алар өзүңүздөр билесиздер, бир 2 айга жанагы мыйзам негизинде ошол миграционный талон менен кирип туруп эле иштеп, анан кайра чыгып иштеп ушинтип жүрө беришет экен. Аны өзүнчө караш керек, алар буяка кирбейт. Алар чет мамлекеттин жараны катары. Чет мамлекет жарандарында карабайсыздарбы? Болбой калабы анда? Чет мамлекеттин жарандарына каралган өзүнчө мыйзам бар. Жанагы чет мамлекеттик жарандарга иш берүү тартиби жөнүндө ошол жакта каралган. Булар баягы биздин өзбек туугандар баягы кирип атканда ошол жанагы миграционный талон менен эле баягы кыска убакытка келип иштеп, кайра чыгып ушинтип жүрө беришет экен да. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып атам да, биз бул кирбейт. Ушундай эле карасаңыздар, ушундай чет өлкөдөн келип иштеген ишкерлерге да бир жакшы долбоорлорду алып келсеңиздер болот да. Башка мыйзам менен кошуп алып келсе деп атам да. Русбек Исламович, рахмат, сиздин немеңизди мен сунуш катары айтып атам да, себеби мыйзамсыз иштеп кетишип атат. 60 күндө келишет дагы бир топ биздин миллиардтан акчалар кошуна Өзбекстанга мыйзамсыз кирип кетип атат да. Ошолорду эске алсаңыздар деп сунуш катары айтып атам.